Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасынын жалпы узундугу 1472,83 чакырымды түзөт. Анын 1170,53 чакырымы 2017-жылы 5-сентябрда такталган. Бул ирет эки өлкөнүн делегацияларынын сүйлөшүүсүнүн негизинде 302,29 чакырым чек ара тилкесин делимитациялоо долбоору даярдалды. Аны менен эки өлкөнүн чек арасы толугу менен чечилет. Эки тараптуу келишимдин негизинде Кыргызстан төмөнкү тилкелерди алып жатат. Алабука районундагы Гавасай тилкеси 12.849 гектар, Көксерек тилкеси 105 гектар. Анда кыргыз жарандары жашаган айыл жана айдоо аянттары бар. Баястан 212 гектар жайыт жер. Унгар тоо тилкеси 35 гектар. Анда мамлекеттик телеканалдардын, уюлдук операторлордун станциялары, антенналары жайгашкан. Акташ тилкесинде 100 гектар. Ал Кара суу шаарын кеңейтүү жана саркынды сууларды тазалоочу жай куруу үчүн алынды. Кара Белес тилкеси 25 гектар, Өзгөн жана Сузак райондорунан 1000 гектар. Ошондой эле Орто Токой суу сактагычы жайгашкан жер жана компенсацияга таралынган жер аянттары дагы толугу менен Кыргызстандын карамагында калтырылды. 1965-жылы 15 декабрда Өзбек СССРнин министрлер совети Кемпирабад суу сактагычынын курулушуна байланыштуу кыргыз тарапка жер компенсациясы катары Анжиян облусунан 2966 гектар, Фергана облусунан 1161 гектар жер аянттарын берген. Кыргыз СССР Кемпирабад суу сактагычынын курулушу үчүн Өзгөн жана Кара суу райондорунан 5731 гектар жер бөлүп берген. Ал азыр суу сактагычтын 908 горизонталын түзөт. Эми Кемпирабад суу сактагычын 908 горизонталдан 900гө түшүрүү макулдашылды. Анын негизинде суу басып жаткан 1246 гектар жер бошойт. Аны кыргыз тарап айыл чарба багытында пайдаланса болот. Ошондой эле Кемпирабад суу сактагычын биргелешип башкаруу боюнча эки өлкөнүн өкмөттөр аралык макулдашуусу түзүлдү. Ага ылайык эки өлкө плотинаны 50-50% башкарат. Керектүү айылдарга суу тартып алууга, балык уулоого, мал суугарууга тоскоолдуксуз шарт түзүлөт. Ошентип жалпысынан Өзбек тараптан 19699 гектар жер алынып, анын ордуна суунун алдындагы 4485 гектар жер берилди.